6 bölüm. Андан кийин Иса Галилея көлүнүн наркы өзүнө кетти. Аны көп эл ээрчип алды. Анткени алар анын оорулууларды айыктырганын көрүшкөн эле. Иса шакирттери менен тоого чыгып отурду. Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындап калган эле. Иса өзүн көздөй келе жаткан көп элди көрүп, Филиппке элди тойгузуу үчүн нанды кайдан сатып алабыз деди. Ал бул сөздү аны сыноо үчүн айтты. Өзү болсо эмне кылуу керектигин билген. Филипп ага ар бирине бир аздан бергенде да аларга 200 динарийге келе турган нан жетпейт деп жооп берди. Ошондо шакирттеринин бири Шимон Петрдин иниси Андрей Исага мындай деди: "Ушул жердеги бир балада 5 арпа нан жана 2 кичинекей балык бар, бирок ал ушунча көп кишиге эмне болмок эле?" Иса аларга: "Элди жерге отургузгула" деди. Ошол жер шиберлүү эле. Аялдар менен балдарды эсептебегенде ал жерге 5000ге жакын киши отурду. Иса нандарды алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да шакирттерине берди. Алар отургандарга таратышты. Балыктан да алардын каалашынча беришти. Эл тойгондон кийин ал шакирттерине ысырап болбош үчүн арткан нанды жыйнап алгыла деди. Алар эл жеген 5 арпа нандын артканын жыйнашканда 12 себет толду. Ошондо Иса жасаган кереметти көргөн адамдар дүйнөгө келе турган пайгамбар ушул дешти. Алар Исаны кармап алып падыша шайламакчы болуп жатышты. Иса алардын бул оюн билип, кайрадан өзү жалгыз тоого кетип калды. Кеч киргенде анын шакирттери көлгө барып, 17 бир кайыкка түшүштү да көлдүн аркы өзүнө Капернаумга бет алышты. Караңгы кирип калган эле. Иса болсо аларга келе элек болчу. Катуу шамал болуп көл толкуй баштады. Алар 25-30 стадий сүзүшкөндөн кийин көлдүн үстүндө кайыкты көздөй басып келе жаткан Исаны көрүп коркуп кетишти. Иса аларга: "Коркпогула, бул менмин" деди. Алар Исаны кайыкка чүрүп алмакчы болушту. Бирок кайык ошол замат алар бет алган жээкке жетип калды. Көлдүн аркы өзүндө калган эл кийинки күнү жээкте шакирттер түшкөн кайыктан башка кайык болбогонун, Исанын алардын кайыгына түшпөгөнүн, шакирттер өздөрү гана сүзүп кетишкенин эстешти. Ошол арада эл нан жеген жерден алыс эмес жерге Тибериядан башка кайыктар келип жатты. Теңир нан үчүн ыраазычылык билдиргенден кийин ошол жерде эл нан жеген эле. Ал жерде Иса да шакирттери да жок экенин көргөн эл кайыктарга түшүп Исаны издеп Капернаумга келди. Алар Исаны көлдүн берки өзүнөн табышты да: "Устат, бул жерге качан келдиң?" деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Керемет көргөнүңөр үчүн эмес, нан жеп тойгонуңар үчүн мени издеп жүрөсүңөр. Күнүмдүк тамак үчүн эмес, түбөлүктүү тамак үчүн аракеттенгиле. Аны силерге Адам уулу берет. Анткени Кудай Ата ага өз мөөрүн баскан." Ошондо алар Исадан: "Кудайдын иштерин аткарыш үчүн эмне кылышыбыз керек?" деп сурашты. Иса аларга: "Ал кимди жиберсе, ошого ишенгиле. Кудайдын иши мына ушул" деп жооп берди. Ошондо алар Исага мындай дешти: "Кандай керемет көрсөтөсүң? Биз көрүп сага ишенип калалы. Кана эмне кыласың?" Ыйык жазууда Кудай аларга асман нанын берди деп жазылгандай, ата-бабаларыбыз чөлдө манна жешкен. Иса болсо аларга мындай деди: "Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Нанды силерге Муса берген эмес, Атам силерге асман нанын, чыныгы нанды берет. Анткени Кудайдын наны асмандан түшүп, адамзатка өмүр берет." Ошондо алар ага: "Мырза, бизге дайыма ошондой нан берип турчу" дешти. Иса аларга мындай деди: "Мен өмүр берүүчү нанмын. Мага келген адам ачка болбойт. Мага ишенген адам эч качан суусабайт. Бирок мен силерге айтканымдай эле, мени көрсөңөр да ишенбей жатасыңар. Атам бергендердин баары мага келет. Мага келген адамды мен кубалабайм. Анткени мен өз каалоомду эмес, мени жиберген Атамдын каалоосун аткарыш үчүн асмандан түштүм. Мени жиберген Атамдын каалоосу мындай: ал бергендердин эч кимисин жоготпой, баарын тең акыркы күнү тирилтүүм керек. Атамдын каалоосу уулун көргөн, уулуна ишенген ар бир адамдын түбөлүк өмүргө ээ болуусу. Мен аны акыркы күнү тирилтем." Исанын асмандан түшкөн нан менмин дегенине жүйүттөр мындай деп күңкүлдөй башташты: "Мына бул Жусуптун уулу Иса эмеспи? Биз мунун ата-энесин билебиз да, анан бул кандайча асмандан түштүм деп жатат?" Иса аларга мындай деди: "Күңкүлдөбөгүлө. Мени жиберген Атам чакырбаса, мага эч ким келе албайт. Мен аны акыркы күнү тирилтем. Пайгамбарлар китебинде алардын баардыгын Кудай үйрөтөт деп жазылган. Атадан угуп үйрөнгөн ар бир адам мага келет. Бул кимдир бирөө Атаны көргөн дегенди билдирбейт. Атаны Кудайдан келген бирөө гана көргөн. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Ким мага ишенсе, ал түбөлүк өмүргө ээ. Мен өмүр берүүчү нанмын. Ата-бабаларыңар чөлдө манна жешти, өлүштү. Ал эми асмандан түшкөн нанды жеген адам өлбөйт. Мен асмандан түшкөн тирүү нанмын. Бул нанды жеген адам түбөлүк жашайт. Мен бере турган нан бул менин денем. Мен аны адамзаттын өмүрү үчүн берем.
Ошондо жүйүттөр кантип ал бизге өз денесин жегенге бермегиле деп өз ара талаша башташты. Иса болсо аларга мындай деди: чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Адам уулунун денесин жеп, канын ичпесеңер өмүргө ээ болбойсуңар. Ким менин денемди жеп, канымды ичсе, ал түбөлүк өмүргө ээ. Мен аны акыркы күнү тирилтем. Анткени менин денем чыныгы азык, каным чыныгы суусундук. Денемди жеп, канымды ичкен адам менин ичимде болот, мен анын ичинде болом. Тирүү атам мени жиберип, мен ал аркылуу жашап жаткандай эле, менин денемди жеген адам мен аркылуу жашайт. Асмандан түшкөн бул нан ата бабаларыңар жеген маннада эмес, манна жеген алар өлүштү. Ал эми бул нанды жеген адам түбөлүк жашайт. Иса бул сөздөрдү Капернаумдагы синагогада элди окутуп жатканда айтты. Шакирттеринин бир тобу муну укканда, катуу айтылган сөздөр экен, муну ким угуп тура алат дешти. Шакирттеринин ушул тууралуу нааразылык билдиргенин билген Иса аларга мындай деди: ушул сөз силердин кыжырыңарды келтирип жатабы? Адам уулунун мурун болгон жерине көтөрүлүп бара жатканын көргөндө кантесиңер? Рух өмүр берет, дене эч кандай пайда келтирбейт. Менин силерге айтып жаткан сөздөрүм рух жана өмүр. Бирок араңарда ишенбегендер да бар. Кимдер ишенбей коерун, кимдин чыккынчылык кыларын Иса алдын ала эле билген. Анан ал дагы мындай деди: атам чакырбаса мага эч ким келе албайт деп мен ошон үчүн айткам. Ушул сөздөрдөн кийин шакирттеринин көбү Исадан четтеп, аны ээрчибей калышты. Ошондо Иса 12 шакиртинен: силердин да кеткиңер келген жокпу деп сурады. Шимон Петр мындай деп жооп берди: Теңир, биз кимге бармак элек? Түбөлүк өмүр берүүчү сөздөр сенде. Биз сенин Кудайдын ыйыгы Машаяк экениңди билип, сага ишенип калдык. Иса аларга: ушул 12-ңди мен тандап алган эмес белем, бирок араңардагы бирөө шайтан деди. Ал Шимондун уулу Жүйүт Искариот жөнүндө айткан эле. Ал 12-нин бири болгону менен кийин Исаны сатып кеткен.